Менде мындай суроо эмес эле, каалоо тилегим бар да. Биз 21 кылымда аябай чоң жаңылыктар менен кезигип атабыз да. Айрыкча мына санарип өнүгүү таптакыр бизге көп нерсени биз алдын ала биле албайбыз да. Бирок Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгондон кийин бизде сырларыбыз бар, башка нерсе бар ошого ошондор да. Ошону сактоо, информациялык коопсуздук маселесине көңүл буруп, кодекстерде керек болсо белгилеп, кийин иш-чара жүргүзгөндө ошону сөзсүз эске алыш керек да. Информациялык бул деген банктардын сырларыны, мамлекеттик сырларыны, укук коргоо органдарынын сырларынын баарын ошону сактоо биздин милдетибиз болот. Буну эске алып коюшуңуз керек. Эми жеке кодекс боюнча айтсам, мен сөзсүз каршы эмесмин, колдоймун. Бирок бир нерсени эске алсаңыздар болот. Сиздер бүгүн кодексти кабыл алып, эртең күнү калкыбызды баарын цифровизация өткөрөбүз деген ойдон алыс болгула. Себеби 30-40% калкыбыз мага окшогон бабушка, дедушкалар. Бул компьютериңерди түшүнбөйт. Мына жогорку кеңеш мисалы үчүн бизде кагаздарды эми албайбыз, электрондук түрүндө кагаз бергиле деп. Мен бербейм электрондук түрдө. Мен үйлөрүнө албайм да. Аны чыдагыла эми. 5-10 жыл калды, анан жаш балдар аларга жеңил болот. Ушуну эске алып жүрүш керек. Баарына бир моментте алып барган болбойт да. Милдеттүү кылганы болбойт. Ушуну эске алып жүрүүгө бул жөн. Дагы бир маселе, бул эми суроого мен мыйзамды колдойм. Бир маселе, Алмаз Акунжанович, сизге. Жакында санарип министрликтин бир бөлүгү сондор президент администрациясынын карамагына өтүп кетти да. Бул жеке менин пикирим боюнча ката. Андай болбош керек. Бул элибизге камсыздоо көрсөткөн мамлекеттик ишкана болуп турат. Бүт кылган иштери, сырлары баары тең ушуну санарип министрлиги менен башка өз милдети бар да. Ошондуктан мен маселени кайрадан сизге көтөрүп көрөм. Бир ойлонуп көрбөйсүңөрбү? Балким мурунку калыбына келтиресиңерби, кандай кыласыңар? Президент ансыз деле аткаруу бийликти башкарат. Аны бирок администрациясы башкарбайт да. Администрациянын башчысы өкмөттү башкарат. Өкмөттүн курамына бүт баары ишканалар кирет. Ошон үчүн түзмө-түз көрсөткөнү мен ойлоп атам, бирөөсү адашып кетти. Андан көрө, эгерде биз коррупцияга каршы кызмат кылып туруп президентке башкаруу кылып койсок, ал туура болот да. Мен Алмаз Акунжанович пикиримди мүмкүнчүлүк болгончо бир аракет кылып ойлонуштуруп көрсөңүздөр да. Рахмат. Мен колдоого чакырат элем. Колдош керек мыйзамды.